Саламатсыңарбы? Биз бүгүнкү йоганы чогуу сиздер менен баштайбыз. Түздөнүп отурабыз. Омурткаларыбызды түздөп, колдорубузду тизеге калтырып, башыбызды өйдө тартып, көздөрүбүздү акырын жумуп, оюбузду бир аз тынчтандырып алабыз. Бардык ойлорубуз бизди алыска кетет. Денебизди гана, дем алуубузду гана байкап турабыз. Йога бул эң алгач эле ойду бир жерге топтоого үйрөтүп, ден соолукту чыңдоого жардам берет. Азаматсыздар. Эми болсо башыбызды оңго, анан солго, ээкти болсо пол менен параллель кармап турганга аракет кылыңыз. Адамдын ден соолугуна, адамдын жашоосуна, адамдын ички дүйнөсүнө, эс тутумуна өтө пайдасы чоң. Көкүрөк көңдөйдү алдыга тартып дем алабыз, дем чыгарганда артка тартабыз. Бир канча жолу. Бул спорттун түрү менен машыгууда чектөө жок. Анткени кайрылган адамдар ар түрдүү себептер менен келишет. Маселен, бири стресске кабылып келсе, экинчиси дарыгерлердин көргөзмөсү менен келет. Мен йога келгендин себеби ден соолугумду чыңдап, омуртка муундарымды түзүш үчүн келгем. Мен йогага дарыгердин сунушу менен келдим. Сколиоз оорусунан арылуу үчүн. Азыр акыркы убакта мага өз пайдасын берип жатат. Йога мага аябай жакты. Машыгууларды 1-2 ай менен чектөөгө болбойт, себеби көп түрдүү этаптардан өтүү керек. Йогага келген адамдардын суроо талабы ар кандай. Кээ бирөө бир аз оорусу жакшы болгондо мага жетиштүү деп келбей калат ар кандай себептер менен. Бирок мен айтат элем, эгер бизге тамак аш ден соолугубузга кантчалык керек болгондой эле, йоганын кыймылдары дагы ден соолугубузга ошончалык керек. Ден соолугубуз муктаж ал нерселерге. Эгер такай машыгып жүргөн кишинин ден соолугу кийин ооруларды көбөйт. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.